Чехиянын Батыш Чех университетинен Ошмуга делегация келип, аларды окуу жайдын ректору Кудайберди Кожобеков кабыл алды. Жолугушууда өз ара байланыштар, эки университеттин алдыдагы кызматташуусу тууралуу пикир алышты. Já jsem přijel do Oše a na... Биздин эң негизги келишүүбүздүн максаты бүгүнкү эки тараптуу кызматташуунун алкагында мындан арадагы кеңирээк жогорку деңгээлде кызматташуу. Бул бир эле археология тармагында эмес, бүгүнкү изилдөөлөр ошону менен бирге эле Erasmus Mundus менен долбоордун алкагында кызматташуунун жогорку деңгээлине чыгуу биздин эң негизги максатыбыз болуп эсептелет. ...teologů a studentů mezinárodních vztahů. Жолугушуунун жүрүшүндө эки университеттин ортосундагы илимпоздордун биргелешкен илимий изилдөөлөрүн жүргүзүү, стажировкаларды уюштуруу, конференция, тренинг, семинарларды өткөрүү боюнча сөз болду. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында эки тарап Erasmus Mundus программасы аркылуу студенттердин, окутуучулардын академиялык мобилдүүлүгү боюнча кызматташуусу пландаштырылды. Эң негизги мындан сырткары дагы бир кызматташуубуз биздин илим изилдөө жагында. Биздин археологторубуз менен ошол Батыш Чех университетинин археологтору чогуу биргелешип Кыргызстандын аймагында, Ош областында Кара Сурай Нагжар деген жерде биздин замандын 1-5 кылымына таандык тарыхый шаарды калдыгын изилдеп атабыз да акыркы 3 жылдан бери. Бурса бир топ жакшы жыйынтыктар чыгып атат. Ош мамлекеттик университети Батыш Чех университети менен 2018 жылдан бери академиялык мобилдүүлүк алкагында кызматташып келет. Батыш Чех университетинен быйылкы окуу жылынын октябрь айында академиялык мобилдүүлүк программасы аркылуу Ошмуга 8 студент билим алуу үчүн келген.